Саламатсыңарбы достор? Сузак району Альфа-Ауыз окуу тарбиялык комплекси мекемесинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдукулова Дариха Жумасалиевна 7-класстар үчүн класстык саат. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Балдар бүгүнкү күнүңөр кунак өтсүн. Бардыгыбыз ден соолукта болойлу, ар дайым күлүп жүрөйлү. Күлкү ден соолуктун мүлкү. Анда эмесе балдар, төмөндөгү видео роликке көңүлүңөрдү бурамын. Келгиле анда баарыбыз биргеликте көрөбүз. Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü organ, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Baş parmağım çoğ atam, sömöyüm çoğ apam, ortanuğum öz atam, adı çoğum apam, geçine çıçalak, menin adım çıpalak. Саламатсыңар балдар, анда онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз 7-класстарга чейрек 4-чейректин башталышында класстык саатыбыздын аты 5 кол 5 сала жөнүндө бүгүн силерге толук түшүнүк берип кетемин. 5 колубуз кандай кызмат аткарат, 5 салабыз эмне кызмат аткарат, ар биринин аты кандай чечмеленет, эмне себептен бизге колдорубуз керек, булар тууралуу толук маалымат ала аласыңар деген ойдомун. Бүгүнкү ар бир адамдын максаты болот, ар бир адамдын алдына койгон ниет максаты болот. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты 5 кол 5 сала 5 сала тууралуу түшүнүк сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк жагы 5 кол 5 сала жөнүндө түшүнүшөт. Алардын ар биринин мааниси тууралуу түшүнүшөт. Мына 5 колубуздуку өнүктүрүүчүлүк жагы видео роликтер жана сүрөттөр менен иштешет. Сүйлөө речтери, дүйнөгө болгон көз караштары жана логикалык ойлоосу калыптанат. Тарбия берүүчүлүк жагы ар ким өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүүгө, бири-бирин сыйлоого үйрөнүшөт. Албетте балдар, төмөндөгү максаттардын ар бири өзүбүзгө тиешелүү экендигин баардыгыбыз таптап аныктап алсак болот. Билим берүүчүлүк жагына бир кичине токтолуп өтсөм, 5 сала жөнүндө толук түшүнүп аласыңар. Өнүктүрүүчүлүк жагы биздин сабактарыбызда, ар бир сабактарыбызда видео роликтер аркылуу түшүндүрүлүп кетип атат, көрүп атасыңар. Башында видео ролик дагы ушул 5 сала жөнүндө болду. Сүрөттөр менен иштейсиңер, дүйнөгө болгон көз карашыңар өнүгөт, логикалык ойлооңор өсөт. Бул сабак менен тарбия берүүчүлүк жагы ар бир адамдын ден соолугу өзүнө кымбат. Бул бир колубуз биздин ден соолугубуздун бир адамдын бир эң негизги мүчөсүнүн бири болуп эсептелет. Ар бир адам колуна, ар бир адам бутуна дегеле бардык ден соолугу, бардык адамдын органдарына өздөрүнө кам көрүш керек. Ошолор боюнча кам көрүп, ошол ден соолуктарын сактай билиш керек деп ойлоймун. Айрыкча балдар, биз 2 колубузду. Мынакей, анда эмесе биринчи баштагандан мурун эле колубуздун баш бармагы тууралуу маалымат берип кетебиз. Мынакей 5 колубуздун биринчиси баш бармак деп аталат. Баш бармак мактап, жактап көрсөтүүдө эң жакшы, эң мыкты деп айтуунун ордуна калган манжыларды жумуп туруп, баш бармакты өзүнчө кайкалап алып көрсөтүү. Экинчиден, илгери баш бармакты сыяга жугузуп, кагазга мөөр басчу. Ал чындыктын далили, дарек документтерди күбөлөндүрүү. Үчүнчүдөн, бир нерсеге салыштырууну, өлчөөнү билдирет. Келгиле балдар, анда мындай кылып айтып көрөйлү. Баш бармак дейт, эң мыкты. Бизде деле азыр смайлыктарыбыз бар, эң мыкты, эң жакшы дегенде колубуз менен мындай кылып көрсөтүп койсок, биз эң мыкты экенибизди, эң жакшы экенибизди түшүнө алат экенбиз. Калган бармактарыбызды жумуп туруп дейт. Экинчиден дейт,
Ilgeri baş barmakты сыяга малып алып дейт. Илгери сыя колдонушкан, ручка жок мезгилде сыяга малып алып туруп, кагаз бетине мөөрдү түшүрүп, ошол документ факт катары колдонулуп кете берген. Азыркы мезгилдеги, мисалы үчүн бир мекемеде печат урулуп берилет. Ушул жерде окугандыгы анык, ушул жерде иштегендиги анык деген ошол мекеменин жетекчиси тарабынан печат басылат. Ал мезгилде печаттын жоктугуна байланыштуу бул коорлор колдорубуз, бармагыбыз мөөр катары пайдаланылган, башкача печат катары пайдаланылган. Бир бармактын печаты экинчи адамдын бармагынын печатына мөөрүнө окшогон эмес. Кагаз документтерге күбөлөндүрүү катарында мөөр катары пайдаланылган экен. Үчүнчүдөн дейт, бир нерсеге салыштырууда бармактай чоңураак экен, бармактан кичинераак экен деп бир буюмду бир нерсени кандайдыр бир нерсеге салыштыруу иретинде дагы пайдаланылат экен балдар. Экинчисибиз беш колубуздун экинчи манчабыз болуп эсептелет. Бул сөмөй. Сөмөй деген бул балдар билесиңер. Бир нерсени айтууда, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө каратуу үчүн өзүнчө соройтуп, сөз сүйлөө. Экинчиден дейт, айрым өкүнүчтүүлүк көрүнүштү сөмөйдү өтө чычайта көзгө такай айтуу. Ал сөмөйүн кесеп деп коет. Үчүнчүдөн салыштырмалуу өлчөмдү, төртүнчүдөн сөм карыш деген аралыкты билдирет. Анда эмесе мен кичине токтолуп өтөйүн балдар. Сөмөй бир нерсени айтууда, көңүлүн өзүнө каратууда, балдар, бери карагыла, мени тыңшагыла, мен айткандай болсун, барыңар көңүл бургула деген мезгилде ар бир адам эле колун сөмөйүн көтөрүп туруп балдарга кайрылабыз. Дагы бир экинчи жагы дейт, өкүнүчтүүлүк жагы дейт. Кээ бир адамдар колун сөмөйүн кесеп туруп, көзүмө алып келип туруп, мага жаман сүйлөдү деп коюшат. Бул экинчи эмне касиет экен? Экинчи өкүнүчтүүлүк көрүнүштө дагы пайдаланылат экен. Сөмөйүмдү түшүрүп, сөмөйүн кесеп, менин көзүмө алып келди деп коюшат. Бул дагы экинчи өкүнүчтүүлүк касиет экен. Үчүнчүдөн салыштырмалуу өлчөмдө дейт. Төртүнчүдөн сөм карыш деп коет. Сөм деген жакын деген, карыш бир аз алысыраак. Мисалы үчүн ал митип коебуз да, мындай сөз бар да кыргыздарда. Мага караганда ал сенин жакын тууганың да, сөм карыш да деген сөздү биздин кыргыз элибиз эмне кылып келишет, айтып келишет. Сөм деген жакыныраак, карыш деген бир аз алысыраак деген маанини билдирет экен. Үчүнчүдөн балдар, беш колубуздун үчүнчүсү бул ортон колубуз деп аталат. Бул ортон колубуз биринчиден салыштырмалуу туюндурат. Мисалы, ортон колдой мал, ортон колдой там, ортон колдой ат. Экинчиден дейт, өлчөмдү билдирет дейт. Мына мисалы, биринчиден салыштырмалуу туюндурганда ортон колдой мал деген чоң деген маанини билдирет. Ортон колубуз беш колубуздан эң чоң болуп турат, мындай караганда балдар, туурабы? Жоондугу жагынан дагы, өзүнүн бийиктиги жагынан да беш колубуздан эң жогору турган ортон кол. Ортон колдой там, чоң үй дегендей, ортон колдой ат, жылкы дегендей, аябай чоң өлчөмдүү, чоң көлөмдүү жылкы экен дегендей. Экинчиде ушул өлчөмдү билдирет дейт. Ушул ортон колду салыштырып биздин акындарыбыз мындай деп накыл сөздөрүн, жакшынакай ырларын айтып кетишкен. Мисалы, биз акындар колдун болсок оң колу, андалы кул ошол колдун ортоңу. Биз акындар жылдыз болсок ободо, андалы кул жылдыздардын чолпону дейт. Акындардын бардыгы биздин Алыкул Осмонов улуу жазуучубузду ошол колдун ортоңу дейт. Эң бийиги, эң чокусу, эң даңазалуусу, эң кыйыны, эң чыгааны, чыгармачылыгы дегендей Алыкулду өттө беш колдун ортон колуна теңеп туруп, биздин акындарыбыз салыштырып айткан экен. Биз акындар жылдыз болсок ободо дейт. Асмандагы жылдыздай ободо турсак дейт. Андалы кул жылдыздардын чолпону дейт. Жылдыздардын эң жакшысы, эң жылтылдап бийик көрүнгөнү чолпон жылдызы.
Ошондой биздин акындарыбыз жакшынакай кылып ортон колго алы кулду салыштырып өтүшкөн экен балдар. Андан кийин 5 колубуздун 4-чүсү болгон. Бунун аты жок. Бул аты жок деп аталат. Аты жок баш бармак, сөөмөй, ортон колдой буга сыпаттоолор болбойт дейт. Буга сыпаттоолор жок дейт. Ал сөөмөйдөй көрүнөт. Калыңдыкты билдирүүдө сөөмөй, ортоң менен аты жок кош айтылат. Мисалы, 2 эли дегенде мындай айтылат. 4 эли дегенде мындай айтылат. Чыпалак кошулат. Тамангазы, 3 эли, таман чыкты дегендей. Мисалы үчүн аты жокту дагы сөөмөйдөй гана калыңдыкты билдирүүдө ортоң менен аты жок кошу айтылат деген гана маани билдирет экен. Андан кийинкибиз 5-чи колубуздун эң кичинекейи, 5-чи жайгашкан, өзү дагы кичинекей, эң кичине болуп турат. Чыпалак. Чыпалак 4 манжанын эң кенжеси. Мисалы үчүн ар бир үйдө, мисалы бир үй бүлөдө 5 бир тууган болсок, 5 бир туугандын 5-чиси эң кенжебиз чыпалактай кичинекей инибиз бар деген мааниде мисалы. Ал кичине нерселерге салыштырылат дейт. Тактап айтканда чыпалактын өзүн чичайта көрсөтүүнүн өзү өтө кичинекей деп туюндурат. Мисалы ал кичине нерселерге, мисалы чыпалактай эле нерсе экен, чыпалактай эле бала экен. Ушул чыпалактай эле бала көп нерсени башынан өткөзгөн экен, көп нерсени кыла алат экен. Кичинекей болсо дагы таң калыштуу деген нерселер менен салыштыруу иретинде чыпалактай деген сөз, чыпалагыбыз салыштырылат экен. Калыңдыкты билдирүүдө дейт. Мисалы дейт, жылкы союуда анын казысына көпчүлүктүн көңүлү бурулат да, арык семиз өлчүнөт. Чыпалактай дейбиз. 1 эли сөөмөй көрсөтүлөт. 1 элиде бул сөөмөй көрсөтүлөт. Мисалы 2 элиде ортон кошулат, 3 элиде аты жок кошулат деп өлчөнөт. Чыпалак эли деп айтабыз. Бул семиз эмес, булут, бычак сырты, арык дегенди туюндурат. Балдар, баш бармак мисалы үчүн буга чейинкисин түшүндүрүп коеюн мен. Мисалы үчүн кыргыз элинде жылкы сойгондо жылкынын ичиндеги казы картаң майларга сразу адамдардын көңүлү бурулат дейт. Арык семизи кандай арык бекен, семиз бекен деп туруп өлчөнөт дейт. Чыпалактай деген нерсе ошол арык экен деп билдирет дейт. 1 эли дегенде сөөмөй көрсөтүлүп, 2 эли, 3 эли, 4 эли дегенде жылкынын аябай семиз экендиги билдирилет дейт. Эми балдар, баш бармак бадалекей сүйрү башыбыз, баш бармагыбыз бул бадалекей сүйрү башыбыз сөөмөй, ортонакей чекилигибиз ортон, ой баласы солтонай аты жок, кичинекей бөйтөнөй чыпалак деп чечмеленет экен. Мен силерге ушул жерден тапшырма берип кетейин. Эгерде үйүңөрдө ар бириңердин 5 бир тууганду балдар боло турган болсо, ушуну чечмелеп, кайсынысы атам, кайсынысы апам, кайсынысы сен, кайсынысы сенин экен чечмелеп айтып өтөсүңөр. Андан сырткары ар бир бармагыбыздын өз аттарын мага жаттап айтып бересиңер. Анда эмесе балдар. Эми сабагыбыз бүгүнкү сабагыбызда атайын мен ушундай адамдардын бир негизги мүчөсүнүн бири болгон колдорду алдым. Колдордун 5 манжаны алдым. 5 саланы алдым, 5 колду. Булар адам затына, адам баласына өтө зарыл, өтө бир зарыл орган катары эсептелинет балдар. Эгер колубуз болбосо биз жаза албайбыз, колубуз болбосо бир нерсени кармай албайбыз, колубуз болбосо иштей албайбыз, окуй албайбыз дегендей, ар бир нерсенин ошол адамдын эң негизги органдарын бири болгон колдун баарыбыздын колубуз бар шүгүр, бардык нерсени кыла алабыз, бардык нерсени аткара алабыз. Бирок ушул колу жоктур дагы баягы ак кара кошо жүрөт дегендей, бул жашоодо колу жоктур дагы биздин жашообузда жашайт балдар. Бирок ошолор колдору жок болсо дагы, эгер мүмкүнчүлүк болсо ооздору менен, путтары менен жумуш кылып, окуп, иштеп, ушундай кылган адамдарыбыз дагы бар. Ошон үчүн ар дайым биздин жашообузда колубузду
колубузга кам көрүп, деги эле колубуз эмес, бардык адам баласына керек боло турган органдардын бардыгын көзүбүздүн карегиндей сактап, ден соолугубузга кам көрүш керек деген мааниде атайын ушул теманы тандап алдым балдар. Ошон үчүн баарыбыз колубузду таза жууп, таза сактап, ушул колду дагы туура пайдаланганга үйрөнүшүбүз керек экен. Анда эмесе бүгүн мен сабагымды жыйынтыктоо иретинде төмөндөгүдөй жакшынакай сөздөргө силерге көңүл бөлгүлө деп атайын жаздым. Ушуларга кичине көңүл бөлүп, бизде класстык сааттан дептерибиз бар. Жай келсе ошого жакшынакай кылып жазып, мага жакшынакай кылып жаттап айтып бересиңер. Эмне улук дейт? Адам улук, жан улук, жашоо улук, күн улук, жан-жаны бар бүт улук, жарык улук, от улук, ордо күткөн журт улук, төшү түктүү жер улук, төбөсү ачык көк улук дейт. Адам баласына ушулардын бардыгы улук дейт. Керек болсо айлана чөйрөнү каптап турган нерселердин бардыгы адам баласы үчүн улук дейт. Эгер сен ошону туура пайдаланып, туура чечмелеп, туура жашооңдо, өзүңдүн жашооңдо туура пайдалансаң, бул нерселердин бардыгы адам баласы үчүн улук болуп эсептелинет экен балдар. Андан кийинкибиз экинчи бөлүгү дейт. Ай аламды кыдырып, кезип жүргөн жел улук дейт. Сөөгүңдү ысытып, эзип турган бала улук дейт. Топоңдоп баарын агызып, тазалап турган сел улук. Төбөмдү көккө жеткизген тоо чокулу бел улук дейт. Ушул жерде мени өтө баса белгилеп кете турган бир сөз бар да балдар. Бала деп жашап келебиз, бала үчүн өмүр сүрөбүз. Бел байлап мындан нарыда бала үчүн өмүр сүрөбүз деп ар бир адам баласы бул жашоого келгенден кийин бала деп жашайсың, бала үчүн жумуш кыласың, бала үчүн дем аласың жай келгенде. Сенин балаң бул жашооңдун негизги мазмуну болуп эсептелип калат экен. Сөөңдү ысытып турган дейт, эзип турган бала улук, бала дейт, бардыгынан улук дейт, бардыгынан ыйык дейт. Ай аламды кыдырып жүргөн, кезип жүргөн жел улук дейт. Жел деген бул шамал деген. Эгер тып-тынч болуп эле жел жүрбөй, шамал жүрбөй калса дагы жашоонун бир кандайдыр бир маңызы жоголот деген мааниде. Төбөңдү көккө жеткизген туу чокулу бел улук дейт. Мына сүрөттөгүдөй төбөңдү көккө жеткизген деп көп адамдарды, мисалы үчүн аска зоодой болгон, бийик болгон, аскар тоодой болгон мисалы аталарыбызды бийик тутуп, аска зоолу бийик чокуларга теңейбиз, туу чокулу бел улук дейт. Кыскасы балдар, бул жашоодо жашап тургандан кийин курчап турган нерселердин бардыгы, жансыз жана жандуу нерселердин бардыгы, айлананы каптап, айлананы курчап турган, адам баласын курчап турган нерселердин бардыгын туура пайдаланып, өз нугунда жашооңду туура пайдалансаң, сен үчүн бардыгы улук деген мааниде экен балдар. Мындан улуктан кийин эмне ток деп койдум. Эмне ток дегенде билесиңер, ток дегенде кардын ток, мисалы жашообуз ток, жүрүш турушубуз ток, мисалы жамгыр жааса жер ток дейт. Жамгыр эгер жашоодо жаабай койсо, эмне болот балдар? Кургакчылык болот. Кургакчылык болгондон кийин эгин-тегиндер өспөй калат. Эгин-тегиндер өспөй калса, адамдардын жашоосу токтоп калат. Адамдар дыйканчылык менен эмгек кылышат. Азыркы мезгилде жаз келип, мына көрүп атасыңар, айлананын бардыгы жапжашыл болуп, эгер жамгыр жаабай койсо, эмне болот балдар? Жапжашыл болуп чыккан чөптөр дагы чыкпай калат, айлана жашыл болбой калат. Деги эле жамгыр жааса дейт, жер ток болуп сүйүнөт экен. Жер дейт, жамгырга өтө муктаж деген маани билдирет экен дейт. Эгин эксе дейт, ошол жамгыр жаагандан кийин ошол эккен эгиниң дагы быдырап, сонун болуп, талааларды ээлеп, жапжашыл болуп чыгат, түшүмү мол болот дейт. Булак акса дейт, суу жашоонун булагы, суу өмүрдүн булагы дегендей, булак акса дейт, көл болот дейт. Көл дегенди билесиңер балдар, биздин ыйык көлүбүз бар, Ысык көл деген. Ошол бардыгы биригип келип, дарыялардан, булактардан, суулардан биригип келип туруп биздин көлдөр топтолот деген мааниде. Булак агып эле турса дейт, токтобой жердин суусунан чыгып, жердин алдынан чыгып эле турса дейт,
ал сөзсүз түрдө көл болот дейт. Эмгек эксе элдер ток болот дейт. Эмгек кылса дейт, ар бир адамдын мээнет кылса, эгин эксе элдер ток болот дейт. Неме кампасында даны болот дейт. Үйүндө наны болот деген мааниде балдар. Мына сүрөттөгүдөй бардыгы жер бетиндеги планетада адамдардын бардыгы, ушуну атайын ушуну коюп койдум. Ушул нерселердин бардыгы ток болот, планета тынчтыкта жашайт. Жер бетинде, жер жүзүндөгү адамдардын бардыгы тынч жашайт деген мааниде койдум. Андан кийин биз мынакей балдар жыйынтыктоо эмне жок. Бул дагы жыйынтыктоо иретинде коюлган нерсебиз. Жашоодо ак менен кара бардыгы бирдей жүрөт дедим. Эмне жок? Өгүздө сүт жок, мүйүздө кыт жок, мөңгүдө жыт жок, жыланда бут жок, жылкыда өт жок, ташта тамыр жок, ташбакада арык жок. Булардын бардыгын силер дептериңерге жакшынакай кылып көчүрүп жазасыңар. Жай келгенде жакшынакай кылып жаттап коесуңар. Жыланда бут жок дейт. Ушул бир-эки жерине мисал келтирип коеюн. Жыланда бут болбойт, балдар билесиңер, эч кандай сойлоо эле кете берет, сойлоп жүрүүчүлөргө кирет бул. Эч кандай буту жок. Андан кийин мөңгүдө жыт жок дейт. Мөңгү деген бул жайын кышын ээрибей турган тоонун чокусунда кардын калыңдыгы, кардын ошол эч качан жайында июль-августта дагы ээрибей, ошол жерде, ошол боюнча кайрадан кыш келип кар жаап коет. Ошону мөңгү деп айтабыз. Мөңгүнүн жыты болбойт дейт. Деги эле кардын дагы жыты болбойт балдар. Мөңгүнүн дагы жыты болбойт, Анда эмесе кийинкисине өтөбүз балдар. Кийинкибиз экинчи бөлүгү дейт. Куланда жал жок, кууда кал жок, аюуда кашка жок, токто ачка жок, желде түр жок, жумурткада кыр жок, балыкта үн жок, үкүдө күн жок дейт. Мен бир-эки жерине мисал келтирип өтөйүн. Жумурткада кыр жок, балдар, жумуртка топтогулук боюнча эле. Бул дагы силердин логикалык ойлооңорду өнүктүрөт деген максатта атайын тапшырмалар иретинде дагы анан жазып алып туруп жакшынакай жаттап койсоңор дагы боло берет. Балыкта үн жок дейт. Балыкта эч үн болбойт балдар, билесиңер. Балык үнсүз эле суунун түбүндө, калкып суунун түбүндө сүзүп жүрө берет. Үкүдө күн жок дейт. Үкү качан чыгат балдар? Үкү бир гана түндөсү чыгат. Күндүз эч качан ал көзү көрбөйт, түнкүсүн көзү көрөт. Үкүдө күндүз эч качан чыкпайт, түнкүсүн гана чыгып көрөт. Ошон үчүн үкүдө күн жок дейт. Балдар, жогорудагы айтылган бүгүнкү класстык саатыбыздагы 5 кол 5 сала жөнүндө түшүнүктү жакшы эле кабыл алдыңар деп ойлоймун. Андан кийинки мына жыйынтыктоо иретиндеги сөздөргө дагы жакшы маани берип, эмне жөнүндө айтылды, эмнелер жөнүндө жазылды, ушулардын бардыгына толук көңүл бөлөсүңөр. Мен силерге азыр жакшынакай бир видео ролик менен силерди көңүлүңөрдү видео роликке бурсам. Келгиле балдар, биргеликте көрөлү. Сиз өзүңүз жөнүндө көптү билгиңиз келип жатабы? Мисалы, манжалардын узундугу жана алар кантип биздин жашоого таасир этет? Көрсө, планетадагы бардык адамдарды чыпалагынын узундугуна карап 3 типке бөлсө болот экен. Жана бул өзгөчөлүк адам жөнүндө көп нерсени айтып берет. Биринчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгы менен тең болуп турса, бул сиз оор басырыктуу жана тартиптүү адамсыз дегендик. Сиз табияттан эле тартипке жакынсыз. Бардык оокаттарыңыз өз ордунда турганын сүйөсүз. Хаостон инстинкттик деңгээлде качасыз. Сиздин жиниңизди чындап эле кашайтчу нерсе бул белгисиздик. Ойлоруңуз ирэттүү, чечимдериңиз жакшы ойлонулган. Сиз кырдаалды тыкыр изилдегенден кийин гана өз ойлоруңузду түзөсүз. Бат чечим чыгаргандардын катарына кирбейсиз. Сиздеги болгон ишеним түпкүрү инсандык сапатыңыздан көз каранды. Бул сизди башкалардан айырмалантып турат. Экинчи тип. Эгер сиздин чыпалак аты жоктун биринчи сызыгынан төмөн турса, анда сиз өтө эмоционалдуу, сезимтал жана тез түшүнгөн адамсыз. Муктаж болгон адамга кандай болсо да жардам бергенге умтуласыз. Кимдир бирөө сиздин ишенимге кирсе, ал үчүн бардыгын кылганга даярсыз. Бул сиздин алсыз жериңиз. Жакын адамдарыңыздын күтүүсүз айткан сөздөрү сизге көбүнчө катуу тиет.
Сиз эмпатияга жакынсыз. Өзүңүздү башкалардын ордуна коюп, алардын эмоционалдык абалын сезүү сиздин тубаса жөндөмдүүлүгүңүз. Бул сейрек кездешүүчү өзгөчөлүк. Аныңыздан кайтпаңыз. Сиз чачыратып турган жылуулукту дагы ким чача алаарын ким билет. 3-чү тип. Эгер чыпалагыңыз аты жоктун биринчи сызыгынан жогору болуп турса, анда бул тип сиздики. Бул деген сиз кандай гана иш болбосун, жумушуңуз болобу, жеке ишиңиз болобу, же мамиледе болобу, толугу менен берилген адамсыз дегенди билдирет. Сиз өзүңүздү бир нерсеге толук арнаганга жана башкалар күткөндөн дагы көп бергенге көнгөнсүз. Сиздин шексиз жоомарттыгыңыз инсандык өзгөчөлүгүңүздүн негизги белгиси. Ошондой эле сырды жакшы катасыз. Өзүңүздү болсо коомдо абайлап жана сыйлык алып жүрөсүз. Башкаларга кылган боорукердикке жооп катары сизге болгон адилеттүү мамилени күтөсүз. Тегерегиңизге сиз кандай болсоңуз, ошол абалыңызды сыйлаган адамдарды чогултканды жактырасыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетти. Класстык сааттан аябай жакшы түшүндүңөр деп ойлоймун. Буюрса кайрадан жолугушканга чейин сак саламатта калгыла балдар. Баарыңардын окууларыңарга ийгилик. Аллахым ден соолугуңарды берсин. Саламатта калгыла балдар.